Кече экс-президент Алмаз Атамбаев Жогорку Кеңеш жөнүндө сөз сүйлөп, жаңы мыйзамдар, штрафтар жөнүндө айтып кетти. Бизди күнөөлөп кетти. Ошого жооп бербейликпи? Мыйзамдардын демилгечиси ким болчу? 13 миллион алган жумушчу топту ким түзгөн? Кийин бул мыйзамдарга ким кол койду? Дегиле 6-чы созу биздин депутаттар Алмаз Атамбаевдин демилгелерин тизмектеп бербейликпи? Конституцияны өзгөртүү боюнча 6-чы созу колдоп берген. Сот реформасы боюнча парламент колдоп берген. Анан кийин орустар менен мамилебиз бузулганда Русгидронун келишим денонсация чыгарганбыз биздин парламент. Мына ушундай жакшынакай иштеп келгенбиз. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, бул боюнча дагы биз өзүбүздүн жообун бериш керек. Анан алып келдим, мен катамды оңдойм, мени өлтүрүп кетсе дагы деп айтып кетти. Ошону кандай түшүнсө болот? Мен МВДге, ГКНБ өкүлдөрүнө кайрылат элем. Экс-президенттин күзөтүн күчөткүлө, ар кандай провокациялар болуп кетиши мүмкүн. Ошого байланыштуу биз депутаттар, төрага, сиз мына укмаксан болуп, эгерде эч нерсе сөз сүйлөбөй койсок, анда туура эмес болуп калат.